Бактыгүл Бадиева. Жүрөгүмдүн түкүрүндө сахнага болгон сагыныч бар. Чыгармачыл айым үчүн үй бүлө менен сахнаны тандоор болсо керек. Балдарынын бактысы үчүн көмүскөдө жаткан калууну экинчи орунга жылдырууга көбүнүн эрки жете бербейт. Бир жылдары шоу-бизнесте жарк этип жанган жылдыз бүгүнкү күндө 3 кыздын бактылуу энеси. Бактыгүл үй бүлөнүн түйшүгүнөн сырткары бир нече ишти алып жүрөт экенсиз. Күнүңүз кандай башталары кызык болуп атат. Күндө эртең менен таңкы тамакты жасап кыздарымды ойготом. Үй бүлөбүз менен бирге таңкы тамакты ичкенден кийин кыздарымды бала бакчага, кичинекейбизди бала карашкан эжеме калтырып жумушума келем. Бул жакта зарыл иштеримди бүтүрүп алып, кыздарымды бакчадан алып үйгө жөнөйм. Тамак жасап атабызды жумуштан күтүп алабыз. Айтмакчы, сиздин тамактарыңызды мактап жегендер көп экен. Атайын курстарга барып үйрөндүңүз беле тамак жасаганды. Кичине мен тамак жасаганга кызыкчумун. Биринчи жолу 4-классында күйгүзүп картошка кууруп, туз салбай шорпо жасаганым эсимде. Апам төртүбүздү жалгыз баккандыктан ал жумуштан келгиче үйдө иреттеп, тамак жасап койчумун. Кыскасы апама жагымдуу нерсе кылганга аракеттенчүмүн. Тамак жасаган, үйдү таза кармаган адатым ошол кезден калыптанса керек. Түшкө эрте бышып чоңойсоңуз, кыздарыңызды да жаштайынан оокатка бышырып аткандырсыз. Кыздарым азыр кичирээк, бирок алдарына жараша жумуш жасатам. Мисалы, кийимдерин иретишет, чачтарын өздөрү тарашат, камыр жайып атсам сурашат. Атайын кичинекей бөлүктөрдү карматып, колуна камыр үзүп берип коем. Өз алдынча бир нерсе кылганга уруксат берем. Майда жумуштарды кандай кылуу керек экенин айтып түшүндүргөндөн эринбейм. Акырындан буюрса көнүп келе атышат. Кыздарыңыздын назын атасы туруштук бере албаса керек. Үйгө жолдошум келгенде эрке жашообуз башталат. Кыздарым атасына каалагандай эркелеп, ойноп, чер жазышат. Жолдошум да кыздарды урушканга уруксат бербей, ою менен болот. Эртең менен бакчага бара жатканда да атам жеткирет деп турушат. Себеби ал айткандарын алып берип, ою менен болот экен. Мен болсо көп таттуу жегенге болбойт, тишиңерге курт түшөт деп айрым нерселерден чектеп турам. Адатта аялдар уулдуу болмоюн төрөй беришет эмеспи? Эркек балалуу болсом деген тилегиңиз күчпү? Эгер табигый жол менен төрөсөм, көп балалуу болмок болушум керек. Эми Кудай менен ден соолук берсе дагы деле балалуу болгонго калуум күч. Жолдошум экөөбүз тең баланы уул кызды деп бөлбөйбүз. Баары буйруктан да. Үй бүлөңүздү бекемдеп турган кандай эрежелер бар? Эң жөнөкөй эреже бирге тамактанабыз. Эртең менен күнүбүз кандай өткөнүн пландарды бөлүшөбүз. Кечинде күнү бою кандай жаңылыктар болгонун талкуулайбыз. Кыздар үйрөнүп келген өнөрлөрүн көрсөтөт. Кечинде 1-2 мультфильм көргөндөн кийин жомок окуп берем. Мен сени жакшы көрөм деген сөздү бири-бирибизге көп айтабыз. Түгөйүңүздү сизге жаккан кандай сапаттар болуп айта аласыз? Борукерлигин жактырам. Кандай адам жардам сурап келбесин жардам бергенден баш тартпайт. Мүнөзүдө катуулук бар. Ошого жараша айткан сөзүндө турат. Жоопкерчиликтүү, үй бүлөгө карамдуу, чечим кабыл алып жана ошол чечимине жооп бергенин билет. Кайын журтуңузга кандай келинсиз? Колдон келишинче жакшы келин болгонго аракет кылам. Апама сөз тийгизим келбейт. Жалгыз келинмин. Кайын журтумду көргөн жерден жүгүнүп турам. Негизи эле мага жүгүнүп, уулулардын батасын алган жагат. Мурда сахнада жүргөндө да элге жүгүнгөнү жакшы көрчүмүн. Ата-энем мыкты адамдар. Ошого жараша мен да мыкты келин болуп конго аракеттенем. Азыр ырчынын көбү сулуулук салонун, кийим саткан дүкөн ачып атышат. Бул тармактагы атаандаштыкка кантип туруштук берип келе жатасыз? Мен бирөөлөрдүн ийгилигине чын ниеттен кубанганымды билем. Мурда деле бир ырчы жакшы хит жаратса, клипти мыкты тартсан, жан дилим менен азаматсың деп жакшы тилектеримди айтчумун. Ошол сыяктуу эле ырчы айымдардын салон ачып атканына, өздөрүн башка тармакта сынап атканына жакшы көз караштамын. Ар бир адамдын рызкысы да бар. Мен өзүмдүн туруктуу кардарларым бар. Сулуулук тармагында мыкты адистер менен иштешем. Салонду биринчи ачкан жылдан бери адистеримдин теңинен көп азыр деле менен кызматташат. Кийим боюнча айта турган болсом, дайыма сапаттуусуна басым жасайм. Ошол эле учурда баасын да өтө кымбаттатпайм. Туруктуу кадрлардын каалоосун жана талабын эске алып иш кылам. Көрөрмандарыңыздын көбү ашыкча салмаңызга сарсана болуп пикир жазгандарын окуп калам. Сындары туура кабыл аласызбы? Негизи андай пикирлерди төрөй элек жаш кыздар же эркектер жазышат. Албетте мени мурда арык бойдон көрүп көнүп калышкан. Аларды деле түшүнсө болот. Бирок организм деген дайыма эле сен ойлогондой боло бербейт туура. 5 жыл 3 жолу операция жол менен төрөгөн оңой эмес экен. Балалуу айымдар мени жакшы түшүнсө керек. 3-чү кызымды төрөгөнүмө андай деле көп убакыт өтө элек. Акырын мурдакы калыбыма келгенге аракет кылып атам.
Жолдошум тескерисинче арыктаба, мага азыркы кезиң жагат, каалаган тамагыңды же, жырга, ойлонбо, ушул турган турматтык менен сүйөм дейт. Ушул бойдон чыгармачылыкка алыстайын деп чечтиңизби, сахнаны сагындыңызбы? Инстаграмдагы баракчамда катталгандардын 90% ушул суроону беришет. Көрөрмандарым качан ырдап чыгасыз дегенде кубанып калам. Чыгармачылыгымды унутпагандарына ыраазычылыгын айтам. Жүрөгүмдүн түпкүрүндө сахнага болгон сагыныч бар. Ушул бойдон такыр эле алыстап кетем же жакын арада кайрадан сахнага чыгам деп кесе айтуудан алысмын. Себеби эртеңки күнүм эмне болуп кетерин өзүм да билбейм. Жакында эле кыздарыма арнап ыр жаздырдым. Бирок үй бүлөлүк бакты менен чыгармачылыкты таразага кое турган болсом, албетте жеке жашоом биринчи орунда турат. Ырчылардын жумушу кечинде башталат да, анан мен кыздарымды үйгө таштап коюп, тойлорду ырдап жүргөнгө жүрөгүм чыдабайт. Жашоомдун маңызды жолдошу менен кыздарым болуп калды. Анара Душаналиева, маалымат булагы, Леди Жекит KG.